Көпчүлүгүбүз жаңы жылдык майрамдын шааниси катары ар кандай аттыргыч заттарды, пиротехникалык каражаттарды эсептейбиз. Жыл санак алмашып, жаңы жылга кадам таштаганда ар бир үй бүлө жок дегенде бирден салют аттырып, келерки жылды тосуп алууну адатка айлантып алган. Бирок аталган каражатты туура эмес колдонуп кырсыкка кабылган жарандар да жок эмес. Өрт кырсыктарынын келип чыкканынын дагы бир себеби пиротехникалык каражаттарды туура эмес колдонуу болуп саналат. Мындан улам өзгөчө кырдаалдар министрлиги 20 декабрдан тарта шаар, айыл аймактардагы сатуучуларга аталган каражаттарды сатуу жана сактоо боюнча үгүт-насаат иштерин жүргүзүүдө. Үгүт-насаат иштери тынымсыз жүрүп келип атат. Анткени кыш мезгили болгондуктан кышында өрт кооптуу мезгили бир гана электр жабдыктары жана мештеринин кесепетинен эмес, азыркы колго жарылуучу пиротехникалык заттарды колдонууда дагы чоң өрт кырсыктарына алып келиши мүмкүн. Кардарлар пиротехникалык каражаттарды тандап сатып алууда товардын колдо эмес, заводдо жасалганын текшериши керек. Сатуучуда аталган товардын шайкештик сертификаттары, колдонуу боюнча нускамалары бар экендигине өзгөчө көңүл буруп, колдонууда жаракат алып калбаш үчүн нускамадагы эрежени так аткаруу абзел. Ошондой эле жарактуулук мөөнөтүнө көңүл буруу керек. Колдонуу эрежелери дагы түшүндүрүлөт. Бул жерде жаш балдарга жанагы жашы жете элек бул колдонууда дагы эл топтолгон жайларга дагы баягы жардыруу, ал жерде бир гана жаш балдар эмес, аякта кош бойлуулар да болуп калышы мүмкүн, ар кандай зыяндарды да алып калышы мүмкүн жаракаттар менен. Бирок акыркы учурдагы экологиянын бузулушунан улам экологдор көз иримемдик кооздук үчүн жаратылышты булгабоого чакырышат. Анын үстүнө быйыл Бишкек шаардык мэриясы да жаңы жылдык түндө баш калаанын борборунда майрамдык салют атылаарын кабарлаган. Майрамдык фейерверктерди уюштурууга шаардык бюджеттен 755 000 сом бөлүнгөн. Буга байланыштуу экоактивисттер шаар бийлигин жаңы жылдык фейерверктерден баш тартууга үндөп, сунуш пикирлерин билдирүүдө. Биз дагы ушул 60-тан ашык уюмдар, экологиялык уюмдар, биз каршыбыз. Категорически нельзя, да, орусча айткандагычы. Баягы Европа мамлекеттери фейерверктен баш тартканына бери калды 20-30 жыл болду. Анын башка түрлөрү бар. Ушу биздин мэрия калкка жаңы жылдык жакшы маанай каалай турган болсо, бизди уулабай, тескерисинче ушу лазер жагы бар да турабы. Жосо башка оюнчуктар менен кооздосун макул, көчөлөрдү жаркыратсын. Көчөлөрдүн баары караңгы. Коюлган жанагы баягы лампалары кичинекей эле жерди жарык кылат. Шаарыбыз караңгы негизичи. Ошондой эле экологдор пиротехникалык каражаттар ден соолукка да олуттуу зыян алып келерин айтышууда. Анткени андан чыккан зыяндуу заттар менен дем алганда ал өпкөдөн чыкпай кала берет. Көтөрүлбөй туруп эле айланага тарап атканда дем алуу органдары менен ички органдарына кетип атат, ички органдарына. Жерде май клеткаларга барып жабышат дагы, ал диоксиндер чыкпайт. Мунун анан зыяндуулугу келечекте мунун эске тутууну начарлатат. Потеря памяти деп коет. Ошол окуучу канчалык эстейин десе деле, сабак өтсө деле, мисалы үчүн окуган китептерин деле эстей албайт. Себеби кабыл алууга абдан чоң зыяны тиет да. Экинчиден, диоксиндердин зыяндуулугу бул ачык көз, ачык органда көзгө зыяны тиет. Даже көздү солутканга чейин барат да, бул өтө уулуу зат. Кыргызстанда сатылып келген пиротехникалык каражаттардын дээрлик көпчүлүгү Кытайдан өндүрүлөт. Деген менен калк арасында Кытайдын пиротехникалык каражаттарын колдонууга каршы чыгып, социалдык тармактарда бирин-бири жаңы жылда салют атпоого чакырып жаткандар да жок эмес. Тазагүл Эмилбекова, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.